Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле Базар жоқ каналы бүгін 18 февраль 2023 жыл мен Бишкек шаарынан чыгыш тарабы Аламидин бирден сиздерге бир бөлмөлүү сатылуучу квартира көргөзмөкчүмүн. Биринчи эле болуп баруу жолун түшүндүрөйүн. Азыр мен турган жер Калинина жана Мичурина көчөсүнүн кесилиши. Ушул кесилиштен сиздер бир аз эле чыгыш тарапты карай барсаңыздар, бул көп кабаттуу үйдө бир бөлмөлүү сатылуучу квартира жайгашкан тугандар. Анан бул жака келүү үчүн сиздер Жибек жолу менен келсеңиздер деле болот. Каласаңыздар өйдө тараптан Шабдан Батыр көчөсү менен деле келсеңиздер болот. Шабдан Батыр көчөсү бул Чүй көчөсүнүн уландысы тугандар. Анан бул жерден шаардын бурч-бурчуна көптөгөн эле маршруткалар менен бара аласыздар. Аламидин базары деле жакын болуп калат бул жактан тугандар. Мына ушундай. Анда эмесе мен сатылуучу үйгө карай жол алдым. Сиздер лайктан басып өз оюңуздарды комментарийге жазып туруңуздар тугандар. Бул мынакей көп кабаттуу үйүстүн сырткы тарабынан көрүнүшү тугандар. Коргоосунда тугандар жакын каралыкта брусчаткалар чапталат экен. Анан 7-чи этажда жайгашкан подъезд ал жагында. Азыр эми ички тарабына кирип калган маалыматтарды берейин тугандар. Негизинен бул көп кабаттуу үй 9 этаждуу көп кабаттуу үй экен. Мынакей тугандар 7-чи этажга чыгып келип калдым. Калсаңыздар бул жактан тепкичтер менен, анан калсаңыздар лифт менен деле чыксаңыздар, лифт бирок жакын аралыкта ишке берилет экен. Андан ары ошол чыкканда эле сол тарапта бул биринчи эшикке кире бересиздер. Бүгүнкү чыгарышта сатылуучу бир бөлмөлүү квартира мына ушул жерде жайгашкан. Мынакей бул кире бериш прихожка. Бул жерден калган өмүргө өтүп кете алабыз тугандар. Бир бөлмөлүү квартира 46 квадрат метр тугандар мынакей. Так, 46 квадрат метр. Бул жакта биринчи бөлмөсү. Ушул даражага чейин бүтүрүлгөн тугандар. Ушул даражага чейин бүтүрүлгөн. Коммуникация боюнча айтсак, бары центральный, бир эле отопление, газовый отопление экен. Бул жакта котел орнотулган. Азыр котелду көргөзөм сиздерге. Бул көп кабаттуу үйдө азыркы учурда бир 30% жашоочулары кириптир. Документтер боюнча техпаспорт бар. Прописка кылсаңыздар болот экен бул үйгө. Мына ушундай. Мынакей бул жак кухня. Негизинен мындайдан узун экен. Калсаңыздар студия бөлмө кылсаңыздар деле болот дейт үй ээси тугандар. Мынакей бул отоплениянын газовый котелу. Кыш айларында Аристон катары сууну жылуулоо үчүн деле иштетсеңиздер болот дейт. Чыгыш тараптан бул кухняда деле жана бул бөлмөдө деле терезелер орнотулган тугандар. Мынакей дагы бир көбүнчө эле ушул квартира сурагандар, ичи ремонту жок, ушундай жаңы салынган квартиралар барбы деп сурашат. Себеп өзүбүз каалагандай ремонт кылып алмакпыз деген оюн айтат тугандар. Ошондой көрүүчүлөрүбүз үчүн как раз ушул квартира чыкты. Бул жакта санузел, азыр экинчи телефонду алып жарык кылып көргөзөйүн, издегенде. Мынакей тугандар. Бул санузел. Жалпысында 46 квадрат метр. Так. Эмне маалымат калды тугандар? Тегеректе жакын жерде госсадик мектептер бар экен. Мына ушундай. Так. Курулуш компаниясы Каганат жилой комплекс экен. Так. Документтер боюнча айттык. Баасы тугандар $36,000 сүйлөшүү болот. Эсинин номери экранда, эси тел деп жазылып турат. Зона кылып сүйлөшүп көрүңүздөр, сүйлөшүү болот. Анан достор менен, группалар менен бул видеону сиздер бөлүшсөңүздөр, мага бул үй ээсине чоң жардам берген болосуздар. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгарышка чейин тугандар саламатта калыңыздар.